Саламатсыңарбы, урматтуу таразалар. Силерди могу эртеңки күтүлүп жаткан 3 марттагы ай тутулуу кандай событияларды, кандай окуяларды берет? Жакынкы 3 айга чейин созулат бул ай тутулуунун таасири. Ай тутулуу, күн тутулуу учурундагы событиялар 3 айга чейин созулат. Баягы бир аптага, кайсы бир учурда бир айга созулчу окуялар, событиялар болот го, андай эмес. Бул узакка созулат 3 айга чейин. Бул эмне нерселерди берет силерге? Баягы бир жылдыз белгилерге берип кеткендегидей силерде ушул көпчүлүк учурда жумушуңарды мындай жалгыздыкта алып кетүүгө туура келет. Жалгыздык десе эле баары жаман көрөт. Жалгыздыктын дагы кайсы бир учурда жакшы учурлары бар. Өзүңүздүн жекече иштериңиздерди бүтүрүүгө, кайсы бир чыгармачыл иштериңиздерди бүтүрүүгө сөзсүз өзүнүн оң таасирлерин тийгизет да, туурабы? Ызы чуу болуп атса, ушундай болуп атса, үйдө деле жакшы маанайда үй бүлө мүчөлөрүбүз менен сүйлөшүп отурсак, кайсы кандай гана адам болбойлу, бакка шакка болуп турган учурда бир чыгармачыл иштерди, өзүнүн жеке иштерди, бир эсептөө иштерин же болбосо бир бизнес иштери боюнча бир нерсени пландайбыз, жакшы алып бара албайбыз, алагдуу болобуз, мындайча айтканда. Азыр ошол жалгыздыкты алып барчу иштериңиз жакшы кетет. Көп ошо жакынкы 3 ай ичинде эс алууга, ден соолукка көп көңүл бөлүүгө туура келет. Эң биринчи вот работа, здоровье, долг. Работа, жумушка, ден соолукка и долг, карыз акча берүүдөн этият болушубуз керек. Урматтуу таразалар, этият болушубуз керек десе, тараза экен деп болбогула, мен жөн гана айтып атам. Алтынчы сектор бул жерде зыяндуу адаттардан кутулуу үчүн дагы жакшы. Ден соолук боюнча дагы вот здоровье о себе может дать, да? О себе может дать, о себе знает. Ошон үчүн абайлаш керек. Ден соолукта дагы. Мисалы, сигарет чексең, чегүүнү таштаганга жакшы, зыяндуу адаттар. Арак ичүүнү таштоого болот. Аракка көбүрөөк берилген таразалар болсо. Анан эгер так эле арак ичпей, сигарет чекпесеңиз, ошо карыз акча берүүгө болбойт. Бул финансовый обман деп коет. Финансовый обман болуп калса, жакынкы 3 ай ичинде бул турган нерсе. Эгер абайлабасаңыз, албетте абайлаш керек. Андан сырткары бул финансовый, в виде финансового обмана эмес, в виде финансового банкротства. Финансылык жактан бул, мисалы, бир ишти баштайсыңар дагы, ал иш золотые горы обещать эткен бир партнерлор келип, моминтип тигинтип байып кетебиз деп келсе, ошол нерсеге дагы вот минимизируя, да, финансовый риски. Финансовый риск, тобокелчиликти азайтып иш алып барсаңыздар, негизи иштин жыйынтыгы жакшы болот. Антпесеңиздер, бул финансовый обман түрүндө эле эмес, финансовый банкротство, финансылык жактан банкроттукка келүүчү ошо иштерге дагы түртөт да, ошондой нерселерге шарт өбөлгө түзөт бул силердин могу учурдагы түзүлүшүңөр. Поэтому ушул акча жагына карыз бергенге, же болбосо бир бизнес ишти баштоодо ойлонбой туруп эле сразу шашмалкы кирип кетпесеңер, негизи жыйынтыгы, результат жакшы болот. Бирок мисалы, лишний вес, ашыкча салмактан кутула албай жүрсөңүз, ошо айттык го, арак, сигарет, ошого окшогон нерселерден кутула албай жүрсөңүз, зыяндуу адаттардан кутула албай жүрсөңүз, кутулуу үчүн жакынкы 3 ай ичи эң жакшы. Аракет кылсаңыз жакшы шарттарды берет. Ашыкча салмактан арылуу үчүн дагы таразалар үчүн жакынкы 3-4 ай ичи, 6 айга чейин эң жакшы жыйынтыктарды берет, урматтуу таразалар. Ошон үчүн ашыкча салмактагы таразалар болсо, жылдыз белгисинде астында төрөлгөндөр. Ушул тараптан этият болгула, мындай арак, ашыкча тамактануудан. Булар зыянын гана тийгизет. Эгер ушундай диетаны сактап, азыраак тамактануу, чени менен гана тамактануу менен физкультура көнүгүүлөрдү көбөйтсөңөр, ашыкча салмактан кутулуу үчүн дагы таразалардай ийгиликке жетишкен адамдар болбойт жакынкы 6 ай ичинде. Ошон үчүн алга, урматтуу таразалар, ушул жагынан жакшы көңүл бөлүп,
лишний весте семирип толуп кеткен таразалар ошо аракетиңерди баштай берсеңер жакынкы 6 ай ичинде жакшы жыйынтыктарга жетишесиңер, ашыкча салмактан арыласыңар. Түшүндүңөрбү? Анан ушу жумуш жакта дагы көп проблемалар болушу жаралат. Жумушта изменениялар болуп кетет. Сиз иштеген ведомство, ишканаларды, организация, учреждение жоюп жибериши мүмкүн. Же болбосо өзгөрүү болуп кетиши мүмкүн. Же болбосо начальство алмашып кетиши мүмкүн. Вот ушундай учурларда ортодо эмне баягы подчиненныйлар көбүрөөк мындай эме болуп калат эмеспи? Кыйынчылык тартып калат да. Вот ушундай учурларда жумушта түшүнүп түшүнбөстүктөрдүн болуп турушу дагы көбүрөөк, бир түзүк эле бир 60-70% учурда болот, абайлабаса. Анан токтоолукка салып, эгер проблема жаралып, ушу кесиптештер менен маселе жаралып жатса, или ден соолук боюнча маселе дагы жаралып калышы мүмкүн деп атпайбы? Андай болсо, эмне кылыш керек? Көбүнчө таасирдүү адамдарга кайрылыш керек. Мындай акчасы көп, бай адамдар, таасирдүү адамдардын колдоолору өтө жакшы. Мына 11-марттан баштап ушу жакшы шарт түзөт силерге. Таасирдүү адамдардын колдоолору аркылуу чоң бир проблемалардан, көйгөйлөрдөн чыгып кетсеңер болот. Анан Юпитердин жакшы нерсеси боюнча жакшы жаңылыктар көп болуп турат жакынкы ушу 3-4 ай ичи. Айрым бир туугандар менен мамилелер, бузулган мамилелер түзүү үчүн жакшы болот. Ошол мен айткан таасирдүү адамдарга кайрылсаңар, таасирдүү бир туугандарга даже жакшы бир таасирдүү колунан иш келген адамдарга, колунан иш келген, жумуш келген бир туугандарга кайрылсаңар, ошолордун аркасында жумушта кылтыңдап кыл үстүндө турсаңыз, эгер жумушуңузду сүйсөңүз, жумуштан кетүү кетет деп кылтыңдап турган болсоңуз, ошо таасирдүү адамдарга кайрылуу же таасирдүү туугандарыңызга кайрылуу аркылуу сиз ушул ситуациядан чыгып кетесиз, урматтуу тараза. Жумушуңузда, эгер жумушуңузду сүйбөсөңүз, албетте, мага баары бир деп кете бересиздер. Эгер жумушуңузду сүйсөңүз, айлык маянаңыз жакшы болсо, көңүлүңүзгө жакса жумушуңуз, анда ошондой биз айткан таасирдүү адамдарга, таасирдүү туугандарга кайрылсаңыз, сөзсүз жыйынтыгы жакшы болот. Анда жумуш ордуңузда, ошо сүйгөн жумушуңузда калып калуу мүмкүнчүлүгүңүз бир топ жогору болот. Ушул нерселерди эске алыңыз. Ошо анын үстүнө жакынкы тоже бир 4 айга чейин сизде таасирдүү адамдардын, бай адамдардын, кайсы бир для вас нужные люди, сизге эң керектүү адамдардын колдоолоруна дагы жакшы мындай колдоолоруна ээ боло аласыз да. Алардын колдоолору жакшы болот. Азыркы айткан таасирдүү адамдардын, бай адамдардын, чоң кызматтагы адамдардын да колдоолору сиз үчүн жакынкы 4 ай ичи жакшы. Шуну туура пайдаланып кетиңиздер, урматтуу таразалар. Анан комментарий жазып, лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Каналга жазылып кетиңиздер. Бизди таппай калбаңыздар. Ошо жакшы комментарийлерди жазып, лайк басып бөлүшүп турсаңыздар, менде ушундай мотивация болот. Көбүрөөк ай сайын эмес, апта сайын эмес, керек болсо күн алсагы ушундай видеолорду чыгарып, силерге астрономиялык событиялар боюнча алдыда болчу бизнес ишиңер болобу, соода саттык ишиңерде, жумушуңарда болобу пайдасы тийчү маалыматтарды берип турам. Макулбу? Урматтуу таразалар, макул анда. Саламатта болуңуздар.